Тергөө процесстери объективдүү жүрсүн жана опера кызматкерлери убактылуу кармоо жайынан чыгарылсын. Бул талапты бүгүн маалымат жыйында 26 жаштагы Мухаммед Каныбек уулунун өлүмүнө тиешеси бар делип кармалган 6 милиция кызматкерлеринин жакындары койду. 15 октябрда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери талап тоноого шектүү катары Мухаммед Каныбек уулун алып келүү үчүн Кызыл Кая шаарына барган. Ошол мезгилде Мухаммед Каныбек уулу милиция кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөнгө аракеттенип, натыйжада жанынан Ford 12 FM үлгүсүндөгү курал 4 тогу менен алынганы маалымдалган. Шектүүнү башкармалыкка алып келген учурда ээс үчүн жоготуп, шаардагы тез жардам кызматына жеткирилген. 26 жаштагы Каныбек өзүнө келбей каза болгон. Күч органдары кармоо учурунда жана андан кийин аяусыз сабап миздүү буюм менен күч колдонгонун 19 октябрда жакын туугандары айтып чыккан. 19 ноябрь күнү облустук милициянын 6 кызматкерин шектүү катары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мен эч качан балдарыбызды күнөөлүү деп санабайбыз. Биз ушул балдарыбызды мындай тарбиялаганбыз. Мындай жаман адамдарды, ушинтип биздин балдарды бекерден бекер кармап отурганына биз өтө нааразыбыз. Мен баламды өзүмүн личный өзүмдүн деле баламды не то что бирөөнү урмак турсун, бирөөнүн чекесине черткен балдардан эмес. Канча жылдардан бери иштеп атат. Кызыл диплом менен бүткөн, канча грамота, медалдары бар. Мен баламды, ушу 6 баланы эч качан күнөөлүү деп эсептебеймин. Немедленно УКМКнын немелери балдарды бошотуп берсин. Биз ушуну бошотуп бербей турган болсо, биз дагы чара көрөбүз. Эмне үчүн ушул чыккынчыларды кармап келип, ушуларды коомго залалын келтирбестик үчүн балдар ушундай иштеп атса, кайра балдарды алып келип камап койгону бизди өтө капа кылат, ата-энелердичи. Мына 2 ай болоюн деп атат, 1 айдан ашып 2 ай болуп атат. Балдарыбыздын мындай ишке барганын биз эч качан ошол деле өлгөн баланын ата-энеси деле неметпейм, анын делейне, бирок биздин балдар да ойлоп койсун да. Тергөө амалдарын жүргүзсө деле болот. Булар эч кандай качып кете турган кылмышкер эмес эле бул 6 балачы. Тем более мамлекеттин кызматкери болсо, булар подпискага чыгарып койду деген жоопкерчиликтен бошотуп берди деген эмес. Буларды подпискага алып чыгып коюп туруп деле тергөөсүн жүргүзсө, булар өз сурактарын берип, ким күнөөлүү, ким күнөөсүз экенин ошол тергөө амалдарында аныктаса болот. Буларда эч кандай коркунуч жок эле. Булардын эртеге акталып кеткен болсо, 2 ай же 1 ай тергөө убактында отурган моралдык жактан, психикалык жактан жабыр тарткандарны ким жоопкерчиликке алышы керек? Данияр Кулиев деген СМБнын тергөөчүсү мага бир сөз айтты, кызматташа эле тергөө менен деп. Мен ага айттым, кызматташы бизди балдар мамлекеттин $1 миллион алып койгон жок да. Бул урматтуу жетекчилер, Ош областынын жетекчилери, жокоракта деп жокоракты карабастан бүгүнгү ушу биздин балдардын башыга салганды Кудай эртең силердин башыңарга салып коюшу мүмкүн. Силердин башыңарга демек болбосо балдарыңардын башыңарга салып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бардык иш жараянды карап туруп эле ким эле кыйкырса ошонун тарабында болбой, тынчыраак турсун, анаяк тынчыраак турсун деген мотивге өтүшүп алыптыр биздин жетекчилер. Ким эле кыйкырган болсо ошол жагыны тынчыраак турсун, биз өзүбүз ордубузда отурайлы, калганы буяк мисалы жоошураак экен, бул туруп турсун, аналар үнүүчө өчүп турсун, бул милиция отуруп тура берет деп туруп 6 оперди отургузуп алып туруп азыр 6 опергеге эч кандай азырынча алардын мойнуна эч нерсе коюла элек. Аны булар төлкө аны ак же кара экенин сот коет, Кудай кааласа насип кылып буйруса ошол жерде акталып балдар чыгат деген ниеттебиз. Айтып атасыз го, объективдүү болбой атат депчи. Кандай негиз менен айтып атасыз? Кандай сиздер тараптан бир
эки тараптуу кандай процесс жүрүп атат анда тергөө? Сиздерге эмне үчүн объективдүү жүрбөйт? Бұл жерде Даниярдың немесін айтып беріп. Даниярдың действиясын айтып беріп. Даниярдың действиясы, Данияр егер де объективдүү неме болсо, мисалы үчүн ошол баягы биз менен кызматташка баргыла деген сөз, бул бириңди бириң сат деген эле сөз да бул. Бириңди бириң сат дагы бирөөгө туруп калган неме деген сөз. Эгерде шуну өзү ошого алып кирип алып, сизге алтөөнү отургузуп алып туруп неме кылбастан, ошо тергөөдү жүргүзсө болот эле. Сыртта туруп, алардын 3-4 балдары бар. Эч убакта алар мисалы үчүн кызматтан толук кеткен жок. Ал УДУнун распоряжениеде турат. 2 айга зарплата төлөп турат. Ошонун бардыгын объективдүү караш керек эле дагы. Азайын бул бардыгын алып кирип алды. Эми бар демесине аракетин жасап атат. Эми буйруса баары бир акыйкатыга чыгат деп неме ишенебиз да. Ар бир адамдын тагдыры, ол өзү дагы ошондой. Бул калган Кыргыз Республикасында иштеген опер кызматкерлер, начальнигиңе кармап кал десе кармап келбегиле. Келбегиле, келген балдар мынантип азыр СИЗОдо жатат. Бүтүн грамота немелер менен иштеген балдар азыр СИЗОдо жатат. Алар барып 1 сом өзүнүн кызыкчылыгы үчүн барган жок. 1 сом кызыкчылыгы үчүн, же болбосо башканы кызыкчылыгы үчүн барган жок. Ал жерде кылмышкерди кармагана бар дем тагдыр экен пешенеге. Кимдин кайсы саатта, кайсы убакта өлүп калышы, мисалы үчүн эч ким өзүгө гарантия бербейт да. Травматический шок деп берип атат. Булардын камакка киргизишем ошол. Мен эми аны окуганым жок, бирок адвокаттын айтышы боюнча травматический шок деп туруп астыда тергөө амалдары аныктайт деген экен. Бирок да биз ар кандай ал боюнча неме кылсак, травматический шокто мисалы үчүн туруп жыгылып кетип столду кырга тийеби, же болбосо жыгылып кетип мындай неме кандай, ошо травматический шок болот экен да. Сүрөттөрдө бар да, бирок баягы мына жерде келип тургандары маалымат жыйын бергенде кыйноолор мен жооп азыр мына кошумча жактан неме кылат. Не жооп бересиз? Бул ал жерде куралдуу каршылык көрсөтүп атат пистолет менен ал жерде да. Куралдуу каршылык көрсөтүп атканда бул ал жерде самбонун түрү мыйзам чегинде ал жерде эч убакта мен колумду мына кишинин нарушениеңди салдап мен барайын деген нерсе жок да. Ал жерде 15 мүнөт ошо захват болгон 2-3 милицияга ал моюн берген эмес ал жерде. Боевой жигит болгон ал. Ал кармашканда, колду кайрыганда, башка болгондо көгөрөт, кызарат, жерге тийгенде, башка кандай бир жери сыйрылат. Бул задержание болгондо обязательно болуна турган нерсе бул. Задержание да, ойто задержание. Эгерде пистолет баягы немеде турбай атылганда 5-10 атып кетти, азыр бизге эмеде барды 4-төн ок таса атып туруп көм коет да балдар. Биз ыйлап отурат элек. Ал жерде. Ким жооп берет неме кылып? Мына ушул жерде толук маалымат берейин. Азыркы алардын бир жакты каралоосунда ал маркумдун денеси көбөлө болуп турат. Аны биз да интернеттен көрдүк. Бирок ал көбөлө качан болгон? Ошол оперлердин күнөөсүбү же ага чейин болгонбу деген суроо туулуш керек. Себеби аны иликтөөдө билинет. Биздин угушубузча бул бала ага чейин дагы тоноочулук иштер жасап жүргөн. Андан бир жум аралыгында дагы ошондой тоноочулук ишке катышып токмок жеген. Андан башка да кылмыштары көп деген маалыматтар бизде бар. Биз ал көбала боюнча чындыгында толук маалымат бере албайбыз. Биздин берген убактыбыз да жок. Изилдөө толук ошону так изилдеп берсин деген чечим менен келип отурабыз. Мен жооп берейин ошо сурооңо. Жана тергөө амалдары боюнча деп мен атасым. Мына пресса силерде маалымат таркап кетти да, чындыгындачы. Мен баланы көрдүк биз дагычы. Көгөрүп кеткен. Сүрөтүчү. Эми ушуну силер кызыккан жоксуңар да, качан алган бул сүрөт? 20 күндөн кийин алган туруптанчы. 20 күндөн кийин. Өздөрү даже кече СМБга барып канча күндөн кийин мен кылдырсак билбесек дейт. Канча күн десе 21 күндөн кийин алды сүрөткө тартылган. Мына ойлосоңор 3 күндөн кийин адам көгөрүп кетет. 20 күн о жерге карма болурдучу. Көгөртүп, ошондой кылып
элге алып чыгыш бул деле бир кылмыш иши бутчу. Кылмыш иши. Эми жаңы бир жактуу болуп аткан себеп тергөө амалдары силер деле жашыңар, мисалы үчүн бардыңар көчөдө жүрөсүңөр. Бул бала вообще беспредел болгон. Тонуп таанылуучулук Жалал Абадта тоногон, Ошто тоногон адамдарды уруп, пистолет менен апарып такалып, Онадырга апарып ыргытып берип эгесин. Акчаларын алып кеткен. 3 коргондо болгон деп мен болуп атат. Бул баланын иши ушул болгон өзү. Жаш мезгилинде 15 жашардагы малындагы сүрөтү көрсөтүп туруп, анан кийин өлгөндөн кийин 20 күндөн кийин сүрөтүн көрсөтсө, силер ошону таркаттыңар да. Анан тергөө амалдары бу тайны следствие деп коет. Бизге эч нерсени булар далажытылбайт. Биз суранып атабыз, ушу тергөө амалдары туура болсун, бир жактуу болбосун. Ушу эки жактан айыптуу майлы жазалансын, ошо айыптуу, ким айыптуу болсо. Бирок ошо тергөө амалдары бир кабинетте СМБнын СИЗОсунда өтүп атат. Ойлоп көргүлөчү, СМБ бир кабинетте кандай тергөө амалдары болот? Күнү келе сен урдуңбу, сен кармадыңбы? Ошо кармалган жерге апарыш керек. Ошол жерде камералар сыймайт кылыш керек. Таанышыш керек ошол жерде. Ошо милиция катышкан, Кызыл Кем милициясы катышкан. Эч нерсе болбой атат да бул жердечи. Мына 15 жашар малындагы сүрөт көрсөтүп алып эле бар эле мынандай мыкачылык болуптур деп. Ошол бала тоноочулук менен түрмөдөн чыккандан кийин 4 айдан кийин 8.000 9.000 долларлык машинаны каяктан алат? Болачы. Каяктан алды? Ошого эч ким кызыкпай атат. Ошо тоногон адамдардын акчасын ким төлөп берет? Тергөө амалдары. Эми бул жерде туруп болсо эле, туруп деп эле мыйгылсам, бул жерде обширно кетиш керек да. Ошо силерге окшогон балдар пострадакталган жаш балдардын 40.000 60.000 долларларын уруп кеткен. Ошолорду ким акчасы төлөп берет? Бир эле эми ушу 20 күн жаткан көгөргөн турупту көрсөтүп туруп симеде мынандай болду десе, биз деле унчукпай турдук. Мына 1,5 ай болду унчукпадык. Кой ушу балдарга сөз тийип калбасын, ушулар оперлер эле, мамлекеттин кызматын кылган балдар эле депчи. Не болду акырында? Бир жактуу болуп атат. Бардыгы шайлоонун алдында ошодон коркуп атат. Мыналар келип тополоң кылса, биз эмне дейбиз деп. Тополоң кылышы биздин колдон да келет.